Салам биздин сүйүктүү достор, мырзалар. Анткени биз азыркы учурда мырзалар үчүн сонун маалыматтар менен бөлүшүп жатабыз. Жана албетте айымдарды дагы кош келиңиздер дейбиз. Анткени бизге дагы мырзалар жөнүндө көптөгөн жашыруун сырлар ачылат. Өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган циклды андан ары улантабыз. Бул китептин автору Шонти жана Джефф Фелден, аял менен күйөөсү, Шонти келинчеги, Джефф мырза. Дагы тактап айтканда жылдышы. Китептин автору Шонти, ошондуктан ал бизге аялдар тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп, аларды кантип түшүнсө болорун жазып чыккан. Аял үчүн чыныгы жакындык деген эмне? Аял үчүн коопсуздук деген эмне? Мурунку уктуруубузда биз айтып өткөнбүз, биринчиси бул аялга кам көрүү, аялга көбүрөөк убакыт өткөрүү деп. Эми болсо бүгүн кийинкисин уланталы. Суроолор бар болсо, сунуштар бар болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз жана биздин YouTube каналга каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып коңгуроону басып коюңуз, кубанычта болобуз. Аялыңыз өзүнүн сиздин досуңуз экендигине ишениши керек. Ошол эле убакта аялыңыздын жакын досу болуу анын узак убакыт сүйлөшө турган курбусунун ордун ээлөө дегендикке жатпайт. Бул бири-бирин башка эч ким биле албагандай терең билүүнү түшүндүрөт. Бир аял мындай дейт: күйөөмдүн жанындагы коопсуздук сезим менин өзүмдүн эмоцияларымды ачыкка чыгарып жаткан убакта эмес, анын кандай сезимде болуп тургандыгын сезип турганымда пайда болот. Башка бир аял мындай дейт: менин сезимдеримди жана башымдан өтүп жаткан нерсени күйөөмдүн түшүнүшүнө канчалык муктаж экендигимди ал билет деп ойлоодон алысмын. Ал абдан жакшы күйөө, Кудайдан коркот, камкор, бирок анын менин жан дүйнөмө көңүл буруусуна абдан муктажмын. Караңызчы, аялдар өзүбүздү көрүп атабыз, ар бирибиз. Мырзалар болсо, ушундай белең деп атса керек. Аялыңыздын жанында болуу сиз үчүн бардыгынан маанилүү экендигин билгенде, ал өзүн коопсуз сезет. Мына караңызчы, аял үчүн коопсуздук эмне? Өзүн коопсуз сезүү үчүн сиздин жарыңыздын өзүнүн сиз үчүн Кудайдан кийинки биринчи орунда турарын, сиздин жумушуңузга кылган мамилеңиз, үй бүлөнүн бакубаттыгы үчүн кам көрүп жатканыңызды ачык көрсөтүп жатса дагы, аялыңыз жана балдарыңыз сиздин баалуулуктарыңыздын тизмесинде жумушуңуздан жогору турарын билиши керек. Бир аял төмөнкүнү айтып берди: биздин жыйыптырген каражатыбыз арбын болуп, финансылык абалыбыз туруктуу болгон күндө дагы, эгерде күйөөм үчүн мен биринчи орунда болбосом, бул каражаттардын бардыгынын мааниси мен үчүн аз. Ошол эле убакта күйөөмдүн мени менен бирге экендигин билсем, финансылык кыйынчылыктарга кайрат менен тике карай алам. Сиз экөөбүздөй жигиттер үчүн биринчи орунда болуу деген түшүнүктөн аялдын көз карашына алайык, жөнөкөйлөтүлгөн чечмелөө сунушталат. Иш жумасына 40-50 саатынан тышкары убакыттын көпчүлүгүн бир гана аялыңызга жумшайсыз. Бир күндүн ичинде аялыңыздын сиздин жаныңызда болууга мүмкүндүгү анча көп болбогондуктан, ал сиздин жумушта же башка жерде нормадан ашык кармалган саатыңызды анын сиз менен өткөрүүгө үмүттөнгөн сааттарынан уурдалды деп эсептейт. Аял күйөөсүнүн бош убактысынын бардыгын ага арноосун талап кылбайт, бирок күйөөсү аны менен бирге болуунун ордуна башка чөйрөнү артык көрсө, өзүн жеткиликтүү түрдө коопсуз сезе албайт. Бир аялдын пикири мындай: менин күйөөм өз бүлөсүн сүйгөн, абдан мыкты камсыздоочу, мага ойдогудай өмүрлүк жар экендигимди айтат. Бирок ал өз убактысын мени менен биргеликте сейрек өткөрөт жана мага караганда досторунун чөйрөсүндө болгонду жакшы көрөт. Менин жашоомо дээрлик кызыкпайт. Ага эркектер менен баарлашуу керек экендигин билем, бирок анын жанында мен үчүн орундун жоктугу экөөбүздүн ортобуздагы мамилебизди өтө татаалдантат. Караңызчы, аял үчүн коопсуздук деген эмне? Бул үчүнчүсү. Сиз өзүңүздүн аялыңызга берилгендигиңизди көрсөткөндө, аял өзүн коопсуз сезет. Сиздин аялыңыз бүт жаны менен сиздин ага берилгендигиңизди, экөөңөрдү ажыраткысы келген баардык кырдаалга каршы сиздин тайманбастыгыңызды сезгиси келет. Экөөңөрдүн ортоңордогу бөлгөн эч нерсе жок болуш үчүн сиз эч нерседен кайтпай турганыңызга ишенгиси келет. Бир аял бул ойду мындайча түшүндүрдү: мен кандай гана кырдаал болсо дагы күйөөмдүн жанында боло тургандыгын билишим керек. Ортобуздагы мамилебиз жакшы экендигине карабастан, күйөөмдүн мени калтырбастыгына жана суз тартпастыгына бекем ишенимге муктажмын.
өзүңүздүн аялыңызга берилгендигиңизди билдирүүнүн жөнөкөй жолдору бар. Ал жерде биз аялды күмөн саноого эч кандай негиз жок экендигине кантип ынандыруу боло тургандыгындагы алдыда сөз кылабыз. Аял үчүн коопсуздук эмне? 4-сү. Аялыңыз, балдарыңыздын жана жалпы эле үй бүлөңүздүн турмушуна сиз жигердүү катышканыңызда өзүн коопсуз сезет. Күйөөлөрү ыктыярдуу жана жигердүүлүк менен ал турсун өзүнүн баалуулуктарынан баш тартууга чейин барып, үй бүлөнүн турмушуна катышканда аялдар өздөрүн коопсуз сезет. Тилекке каршы ыкласын койбогон эркек үй бүлөмдү камсыздайм деген ашып ташыган каалоосунун эсебинен кээде 2 жубайга тең кубаныч алып келүүчү иштеги өз ролун унутуп коет. Өздөрүнүн үй бүлөлүк турмушун көйгөйлөрүнүн шериктеши катары баштаган көп аялдар бул жолду акыры жалгыз ишкердин акыбалында калган. Мындай аялдардын бири бул тууралуу төмөндөгү оюн айткан. Биз бай деп эсептелбесек дагы чогулткан акча каражаттарыбыз бар. Ошого карабастан менин күйөөмө биз кыйроонун алдында тургандай көрүнө берет. Ал кечки тамактан кийин өз офисинде түн ортосуна чейин кармала турган болсо дагы ар бир жаңы клиентке, ар бир пландан тышкары киреше булагына жармашат. Анан балдары менен ойноого кайдан убакыт тапсын? Качан ал жетишет деп айтат болду экен. Мен анын аракетин баалайм, бирок кез-кезде мындай кырдаал мени жана балдарымды капа кылат. Өзүнүн күйөөсүнө ишеними көбүрөөк башка аял башкача көрүнүштү сүрөттөдү. Ал мындай дейт: менин күйөөм абдан көп эмгектенет, бирок балдар үчүн атасы менен мамилелешүү алардын энеси менен мамилелешүүсүндөй эле маанилүү экендигин түшүнгөндүгүндө ыраазымын. Тилекке каршы менин курбуларымдын көпчүлүгү өз күйөөлөрүн балдары анык эмес дейт. Балдар менен отура тур деп суктанууга, суранууга дагы муктаж болушат. Күйөөмдү өзү чарчаганына карабастан менин чарчаганымды түшүнгөндүгү үчүн баалайм. Ал балдары менен ойноп, же идиш жууганында мен бул экөөбүздүн жалпы ишибиз экенин, биздин чогуу экендигибизди сезем. Иштеген энелердин көбү аялын жөн гана баалай алган күйөөнүн жанында өздөрүн коопсуз сезишерин айтышты. Ар бир тырышчаактык менен иштеген эркек коопсуздук жана өзүнө өзү ишенүү сезимдери баалоону кабыл алган ааламда адамда гана пайда болоорун түшүнө алат. Аял үчүн коопсуздук эмне? 5-си. Аялыңыз сиздин үй бүлөнү камсыздоого аракеттенип жатканыңызды көргөндө өзүн коопсуз сезет. Эми финансылык туруктуулук аял үчүн негизги баалуулук эмес экендигин айтпадыкпы? Ошондон кийин сиздин жакыныңызды камсыздоого болгон аракетиңиз аялыңызды кош көңүл калтырбайт жана анын жан дүйнөсүнүн тынч болушуна түрткү берет деп айта алабыз. Биз эркектер көңүлүбүздү иштин жыйынтыгына бурган жерде аялдарыбыз биздин аракетибизге бурат. Дал ушул аларга өздөрүнүн сүйүктүү экендигине ишенимин арттырат. Бирок дагы бир шарт бар. Биздин үй бүлөнү камсыздоого күч жумшообуз алардын эмоциялык коопсуздугунун башка өңүттөрүн экинчи планга четтетип чыгарбашы керек. Биз аңгемелешкен аялдар туруксуздуктун 2 түрүнүн ичинен биринчисин тандабайт элек. Бирок күйөөлөрүбүз жаныбызда көбүрөөк болсо, финансылык кыйынчылыктарды көтөргөнгө макулбуз дешкен. Караңызчы. Мындайда тең салмактуулук керек экендиги көрүнүп турат. Биз эркектер мисалы табиятыбыздан камсыздоочуларбыз жана аялдар муну баалайт. Бирок эч кимибиздин башыбызга аялдардын эмоциялык коопсуздукка муктаж экендигин билип алганыбыз үчүн гана жумушту таштап, үйдө отуруп алып, куурулган картошкөнү чайнайын деген ой келбейт. Майга куурулган картошкөгө эч каршылыгым жок, бирок бул жерде эң негизгиси бардыгы өз ченеми менен болууга тийиш. Достор, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик жана ар бир катталуучубузду Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Ылдый жакка комментарий жазганды унутпаңыз. Өзүңүздүн келинчегиңизди түшүнгөнгө канчалык бирден келди, мүмкүнчүлүк болуп калдыбы, жардам болдубу? Ылдый жакка жазып коюңуз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.